фонограмманы коюп алып үрө беришчи. Келбей калышты. Ырдай алышпайт, коркушат. 2 миллиондан ашык акча бөлүнгөн. Күндөр кайда учасың, тизмегинде каркыраның. Кайра өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбай, ырдасын, ырдагыла. Ырда деп жазабыз. Меники эле мен ырдайм деп айтмакпын. Мен айтам, ырда. Бир эле өтүнүч, оонун маанисин кетирбе. Вообще бездарный бала экенсиң. Чешке деди. Жогорку кеңешке чейин барып атып, бюджеттин комитетке отуруп алып, бергиле театрга акча деп атып, миллиондогон акчаларды алып чыгып, эми үй-бүлөдө уруш талаш болот. Жапайырчылардын кээде кылган кылыктарын бар болуп, эптеп эле караганыңды көрсөтүп жүргөндө эмне? Соло YouTube каналынын катталуучулары, азыркы тапта биз Токтоболот Абдумамунов драм театрынын алдына келип калган чагыбыз. Эмнеге деп жатсаңыздар, баарыбызга маалым болгондой эле, бул жердин жетекчиси, композитор, обончу Кыргыз Республикасынын эл артисти Асылбек агай менен маектешкенге келип калдык. Ал эми сизге бүгүнкү биздин маегибиз кызыктуу болот деген ойдобуз. Анда кеттик. Gündür kayda uçasın, dizmeginde karkıranın. Bul ömürdün tamçı yaşın, ertenkige kaltıramın. Kino kıyno tartıp, jügürümün jürük cançı. Саламатсызбы агай? Алгач сизди көрүп жатканыма кубанычтамын. Маанайыңыз кандай, ден соолугуңуз кандай, кандай жүрөсүз? Жакшы, бар болгула. Жакшы эле, Кудайга шүгүр, маанай жакшы эле. Мынакей агай жыл жыйынтыкталды. Жаңы жыл мынакей кирип келди дегендей эле. 2023 жыл сизге кандай жылдардан болду? Эми 2023 жыл жакшы эле жыл болду, жакшы жыл болду. Эми мен чыгармачылык тарабынан алсак, мисалы, эми мен театрда иштеп атпайм, жалпы эле театр жөнүндө айта кетейинчи, себеби ошол кылган эмгегибиздин үзүрү, ийгилиги, кандай ишке ашты, ошол ойлогон оюбуздун баары ишке ашса, ошонун баары эле жылдын аягында сүйүнүч да. Былтыр Кыргыз улуттук драма театры үчүн абдан чоң ийгиликтүү жылдардын бири болду десем жагышпайм, себеби биз абдан катуу иштедик. Январь айынан баштап эле, 23-жылдын январынан баштап ишке катуу кириштик эле. Ошону менен жылдын аягына чейин жүрүп отуруп 8 спектакльди элге тартууладык. Бул негизи өтө көп да, чындыгын айтканда. Бир жылда 8 спектакльди элдин астына чыгарыш өзгөчө актерлор үчүн, жалпы эле кызматкерлер үчүн бир топ эле оор. Ошонсо да биз ошол иштин аягына чыктык. Мыкты спектакльдердин баарын чыгардык. Анан ортодо ушул жай айында дагы биз Москвадагы ГИТИС театр окуу жайы менен биргеликте bir proyekt işlep çıkıp ayakta işlep atkan bizden Ulan Ömraliyev деген жаш режиссерimiz бар. Сабак да берип атат, режиссерлук да кылып атат, актерлук да кылып атат. Bir чоң проектти ишке ашырдык. Бул Айтматовдун Кызыл жол жалым чыгармасынын негизинде Ашу спектаклин койдук. Өтө кызыктуу спектакль болду. Райондук маданият үйлөрүнөн баштап, райондук, областык театрлардан баштап, республикалык деңгээлде чоң театрларга чейин ошол аспаптарын оңдоп алууга, кийим-кечилерин оңдоп алууга, спектакль коюуга, командировкаларга чыгып, региондон регионду кыдырып, башка областтарга дагы өнөрлөрүн көрсөтүп алууга мүмкүнчүлүк түзүп берген акча каражаттар бөлүндү. Анын ичинен биздин улуттук драма театрыбызга 5 миллион сом акча бөлүнүп, спектакль койгула деп биз үчүн чоң bir трөөч дем болду. Ошону менен ушунчалык жанталашып аракет кылып иштедик дагы. Вот ошону менен жүрүп отуруп бир жылда биз 8 спектакль. Мынакей агай сизди угуп атып коюп салдык.
Абдан жемиштүү жылдардан болуптур. Сиз үчүн гана эмес, драм театрга дагы. Ал эми 2024-жылга айтып калдыңыз да, пландарыңыз жөнүндө дагы буйруса, дагы кандай пландар бар? Пландап жүрөсүзбү сиз өзүңүз жылды? Негизи ушул театрдын чыгармачылык планы, өзүмдүн деле чыгармачылык пландары. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Пландайм негизичи, бирок мен 5-6 жыл болду ушу театрга келип иштеп аткан, жетекчилик кызматка келгенин, өзүм чыгармачылык пландарым бары экинчи планга чыгып кетти. Bir жылда 1 же 2 эле обон жазып жетишип калып атам. Ашып кетсе бир фильмге, эпизодторго, же 2 фильмге, эпизодторго эле түшүп жетишип калып атам. Калганына жалаң бүт бар ушул театрда. Эми менин мойнумда чарбалык, анан уюштуруу иштерин баары менин мойнумда да. Ал эми чыгармачылык тарабынан карап аткан биздин көркөм жетекчибиз бул театрдын мыкты таланттуу режиссеру Назым Мендебайыров. Bizde ушундай функциялар бөлүнгөн да. Ал эми 24-жылга бизде көркөм кеңеш бар. Бүт бар сөз түрдө көркөм кеңеште каралып, жалпы бир коллегиялуу талаш тартыш менен ойлонуп, репертуардык саясатыбызды, театрдыкын ойлонуп, элге кандай бир чыгармаларды бере алабыз. И драмадан болсо, и комедия болсо, и классикадан болсо, и трагедиясынан болсо деген талаш тартыштар менен, ойлор менен ар кимиз өз сунуштарыбызды айтып отургандан бекитебиз. Буюрса 24-жылдын репертуары бекитилди. Мына бүгүнкү күндө азыр 23-жылдан 24-жылга өтүп кеткен бир чыгармабыз бар. Мен айта кетейин, дароо тактоо киргизип эле. Бул Табылды Актандын тарыхый драмасы бар, Тагай би деген. Ошону биз декабрда баштаганбыз. Бул драманы сахналаштырыш үчүн мамлекет тарабынан ушул кыргыз тилин өнүктүрүү багытында каралган акчадан бизге 2 миллиондон ашык акча бөлүнгөн, атайын эсепке. Мына ошол спектакльде азыр буюрса бир февралдын орто чейинине чейин алып барып туруп чыгарып элге тартуулашыбыз керек. Биринчи максатыбыз ошол. Андан кийин биз ушул кийинки жаш муундарды мектептин окуучуларындагы эске алдык сөз түрдө. Аларды дагы биз тарбиялашыбыз керек театрга. Театр эмнекенин көргөзүшүбүз керек. Эртеңки өсүп келаткан биздин көрүүчүлөрүбүз мына азыркы окуучуларыбыз, балдарыбыз. Андан сырткары биздин Эркин Эгембердиев деген режиссерубуз бир топ спектакльдер коюп кетти. Ал дагы өзүнүн сунушу менен бир драма багытында, социалдык багыттагы чыгарма керек деп, Дүнүйөнүн атасы деген бир мыкты пьесаны буюрса сахналаштырабыз. Аны менен кошо жүрүп отуруп, биздин ушул башкы көркөм жетекчибиз Назым Мендебайыров буюрса Макбет, Леди Макбет деген спектакльбиз бар. Чыгарма бар, Шекспир. Классикага да биз сөз түрдө кайрылышыбыз керек. Ошол классикадан бирди чыгарабыз буюрса. Бул мындай чыгармалар баягы өчпөгөн теманы козгоп келген чыгармаларда. Андан сырткары буюрса бир комедияга дагы бир мүмкүнчүлүк берсекпи деп турабыз. Ошон менен быйыл дагы бир топ 5-6 спектакльди элге тартуулайбыз. Ар бир образдын изделип табылышы, режиссер менен талаш тартыш, тиги жок, бунусу болбой калат, кээде биз жетишпей калабыз, костюм тигип жетише албай калабыз, декорациясы тигил, бул анан бул айтыгини бул иши кылып, мындай чыгармачылык процесс менен кошо ошол биздин тейлөө процесстери дагы аябай
тынбай кетет да, эшиктеби балдар сваркасын кылып иштеп аткан, ичинде сыртында койчу иши кылып, ушундай бир абдан өтө татаал процесстер менен барып, премьерага жеткенде дагы бир кыйналып толкунданабыз. Кандай өтөт экен, кандай кабыл алат болду экен, эл эмне дейт болду экен деп дагы бир сыйра ушундай. Ооба. Абдан толкундап кыжалат болуп атат, эл кол чаап, анан элдин бир тилектер, ойлор айтыла баштаганда, анан деп кичине ушу биздин эмгегибиз элге жеткен окшойт деп калабыз да. Раматтылык ошол кездеги маданият министри Султан Жумагулов мени күтүүсүз чакырып туруп эле театрга алып келди да. Себеби мен 2017-жылы ушул жетекчиликке конкурс болгондо мен өзүм кандидатурамды коюп катыштым эле. 2010 бирок өтпөй калгам. Анан 2018-жылы Султан Жумагулов марттын 2-леринде чалып калды. 2-3-төрүндө болсо керек чалып туруп эле. Эми бул театрдын ички жашоосун сен билесиң. 79-жылы ушу театрдан баштагансың, ошол артисттер менен аралашып жүргөнсүң, ичи сыртын баарын жакшы билесиң. Сен тоңгушта жүрүп, тиякта иштеп, уюштуруучуларда жүрүп сен такшалдың. Барыбыз кеңештик, сага ишеним артып турабыз. Барып иштеп бер деп туруп 5-мартта алып келип туруп бияка киргизип кеткен, отургузуп кеткен. Анан бияка киргенден кийин оор болду, оңой болгон жок. Себеби өтө чоң коллектив, өтө чоң театр, флагман театр, улуттук театр, жүзү бар театр, аты бар театр. Оор болду, аябай кыйналдым. Жарым жыл жөн эле кыйналдым, чындыгын айтканда. Барын кагаз, тигил, бул барын байкап, биргеп чыгыш үчүн абдан көп убакыт кетти. Ошон үчүн каяктагы концерт. Аны мен барын токтотуп, барын баягы баарынан ал концерттен баш тартышка туура келген. Ошо ойдон ойлонуп коем. Азыр деле ушул өзүм театрыма сахнанын алгачкы босогосун ушул театрдын 79-жылы аттагам. Ушул жактан таанылгам, ушул жактан өскөм, ушул жерден эмне деген ролдорду ойнодум, ушул жерден атым чыккан. Кээде кайра чыгып алып туруп азыр деле концерт бергим келет. Не только концерт, бир роль ойногум келет. Сахнага чыгыпчы. Мындай эңсейим да, кайра бир роль жараткым келет, образ жараткым келет. Ал деле ойлоп жүрөм, аны деле буйрса. Ошон үчүн бир сахнага чыккым келип жүрөт, буйрса мүмкүнчүлүктү карап, бир шарт болсо ушул ишти аткарганга аракет кылам. Бул жерде сиз 79-жылдан бери эмгектенип келесиз, анан кийин алгачкы сахнага чыкканыңыз, көз ирмемдериңиз дагы деле эсиңизде көрүп алып, өзүңүздүн жаш кезиңизде келгенсиз да бул жакка. Ооба, 21 жашымда келгем, жап-жаш, Ташкенттеги театралдык институтты бүтүрүп өрөп келгенбиз. Нака турмушка сахнага чыкканда жашоо башка экен, кыйын экен. Өтө кыйналып, эң эле менин бактым ошол убакта Мелис Шашынбаев деген режиссер Надар Думбадзенин «Мен күндү көрүп турам» деген чоң бир чыгармасын сахналаштырып баштаган. Ошондо башкы ролду берди. Мына ушул экөөбүз сүйлөшүп аткан ушул жерде репетиция кылып баштаганбыз. Бир убакта мына ушундай мен отурган жерде Мелис Шашынбаев режиссер кылып отурган, мен тиякта кыймылдап аткам, анан такыр жасай албай койдум го. Режиссердан бир убакта сен вообще бездарный бала экенсиң, чыга эшикке деди. Ушундай нерсени жасай албаган эмнең актер сен, чыга эшикке деп кыйкыргандар. Шалбыраган менен эшикке чыгып кеттим. Анан силер кирип келаткан коридорго барып отурдум. Отуруп башым жерге салып, мен колуман эчтеке келбейт турбайбы. Абдан капа болдум да, өзүм капа болдум, режиссер капа болгон жок. Анан отурсам бир 5 мүнөттөн Жамал эже чыкты. Жамал эже чыгып алып туруп, Асылбек, мындай сен муну эметпей эле кой, тарынба, жүрөгүңө жакын алба, чыгармачылык ушундай болот. Сен азыр жаңы баштап атпайсың иштеп. Сен жанагы режиссердун айткандарын сен түшүнө албай атасың.
ошону байкабай атасың, кабыл албай атасың, ой жүгүртө албай атасың. Жана айткан жерин мына момундай кылсаң да бир 15 минутадай мага бир отуруп алып, Раматулла Жамал эжекем көп нерсени түшүндүрүп айтып берди да, мындай кылсаң, анан тигиндей момундай болсо, анан жанагы сөздү момундай айтсаң кандай болот деп бир нерсе айттым, угуп атам анан. Бас, жүрүп кир кайра деп комнатага деди. Бул репетиционный болчу анан. Кирбей эле коеюнчу, урушат го десем. Жок, бас кир. Иштеп кайра иштейбиз деди. Анан кирсем, башым жерге салып келсем, Мелис Беке режиссер. Эчтеке болбогондой. Так. Кайсы жерине келип токтодук эле. Кана, ана жанагы жерди кайра бир баштагылачы деп эле. Кайра айтты, ушундай намыска келиптирмин. Анан айткандарын баарын ушундай жасап баштаптыр, отур. О, мына болот турбайбы? Деген анан өзүм келип анан ошол алгачкы тушоом ошол спектакльден кесилген. Ошол спектакльдеги ролду ойногондон кийин анан көрүнгөм. Андан кийин анан ролдор кете баштады. Анан Бойбек Ибраев мен күттүргөн жазда келер. Анан Саадак Акты иши кылып Искендер Рыскуловдор мен иши кылып мен мыкты залкар режиссерлордун баары менен иштешип калдым. Biz Туңгуш театрына концерт берип иштеп жүргөндө көп эле балдар кыздарды тарбиялап үйрөтүп чыгардык. Бизден көбү талпын учуп чыгышты. Керек болсо ушул биз Туңгуш болуп баштап атканда 89-90 жылдары бизге Сыймык Бейшекеев да келип кошулган. Лира Райымбекова да келип кошулган. Андан кийин алар акырын биз менен бир иштеп өз жолун таап кетти. Бизден Жылдыз Тутуева кандай чыкты, ошол эле Венера Сатылганова, ошол эле тиги Роза Шакирова деле мен көрүп калып сондур деп атканда, жүрчү Туңгучка деп алып келген. Бай, мындай ырда, момундай кыл, момундай ырдасаң жакшы болот эле, могу ырдасаң жакшы болот эле, мааниси бар ырларга деп көп да. Анан мен бир ошол спектакльге жазылган ырымды таппай жүрөм деп ырдачы деп бир жыл какшап ырдаттым эле. Бир гана тамчысындай булагымдын. Бул спектакльге жазылды эле да. Бул Зарипанын ыры болчу. Кылым каратар бир күндө Абу Талип камалып кеткенде Зарипа балдарын жетелеп алып, баягы жол карап жүргөндөгү жазылган ыры болчу да. Бул спектакльдин лейтмотиви катары. Ушунурдачы, ушулар калып калды. Драматический ыр болчу деп атып, анан эле бир убакта Роза Шакирова болуп ырдаган таш чыгып калбады. Элзара Өскөнбаева бизден тарбия алып бизден окуп чыкты. Агай, мынакей сиз менен маектешип жатып айтып калдыңыз да, көптөгөн мыкты инсандар дагы бул жактан мынакей өсүп чыкты депчи. Анан кийин сиздин ырларыңызды дагы ырдап калышат да, көпчүлүк учурда. Ал эми сиздин ырларыңызга кайтсак, көбүнчө лирикалык жанрда ырзат экенсиз. Анан кийин өзүңүз шаңдуу жүрөс жашоодо ар дайым көрөбүз да, мындай экран сыртынан дагы. Анан кийин лирикалык ырларга мындай аралашып калып, кантип жазып каласыз дейм да. Анткени шаңдуу адамдан шаңдуу ыр күтөбүз го. Мындай да, лирикалык, драмалык маанайдагы ырларга ооп кеткем да, себеби эң эле алгачкы ушул театрдан Мырза Гапаровдун спектакли коюлуп калды, биздин үйдүн Карлсаны деген. Анан ошондо режиссер суранып калды, Мери Шашанбаев болчу. Бир эки адамдын тагдыры жөнүндө оон жазып көрбөйсүңбү деп. Анан мен кагаздардын баарын издеп, китептин баарын аңтарып отуруп, Сооронбай Жусуповдун Кош жылдыз деген сөзүн таап алдым. Эстечи андай чак кайда, экөөбүз бакта басканда, коңур жел жортуп таң эртең, кош жылдыз, кош жылдыз, кош жылдыз турган асманда. Сөздөрдө топ келди. Мына ушул жерден жазылган 83-84 жылдары.
спектакльге жазылган бул. Оркестрга да кошулган. Булардан тагдыр жакшы болду. Муну Эрмек Мойдоновдор дады. Бул Төлөм Шокеевдин фильмине да кетти. Сүйүз акымында дардалды. Жылдыз Өкөздөр дадык, мырчылардын көбүр дады, Шантель тобу, мыкты Гүлзина Суранчиевалар аябай сонун мыкты сонун аранжировка менен ырдап чыгышкан. Ошон үчүн андан кийинки Таппай жүрөм, андан кийин Ажал, Акын жана Ажалдан спектакльге жазылып калды. Жаралуу акку Апамдын махабаты спектаклине жазылып калды. Андан кийин киносуна кетти. Айтайын дегеним, ошол каармандын жашоосуна кирип алып, ошонун ички дүйнөсүн чыгарам деп атып, ошону менен драмалык маанайдагы ырлар болуп калды да. Ошол жака көбүрөөк лирикага жакынмын, өзүң айткандай. Анан баягы мен көбүнчө башка оончулардын ырларын да ырдайм. Билесиң, Жумабүйдүн Шайраттын ырларынан болобу, башка оончулардын ырларынанбы, көбүн ошолордон издеп көңүлүмө жаккандарын баарын эле жасап, чыгарып, ырдап, азыр мен 70ке жакын ыр жаратып чыгаргам эфирге. Көңүлүмө жаккан ыр болсо, ошону иштеп элге жеткизгенге аракет кылам. Анан көбү ошондой багыттагы драмалык, лирикалык маанайдагы ырлар. Ооба. Мындай отуруп көрдүм, бир шаңдуу бир оон чыгарып көрөйүн десем, мындай чыгара албай койдум. Болбойт экен ал мындай жасалма. Өзүңүздүн копулуңузга болгон жок. Жасалма болуп калышта, андан сыздап поздой берейинчи деп анан. Кайгымыңдын рыцары болуп жүргөнүм ошол. Агай, мынакей тытынып, ар кайсы жака дагы жетишип жүрөсүң, андан кийин ушул энергияны кайдан аласыз? Кимден аласыз энергияны? Чын эле түкөнүп калат го, кээде чарчап каласың го. Мен чарчап калган учурлар болот, бирок мындай да, эгерде алдыңа бир максатты коюп алып, ушул ишти бүтүрүшүм керек десең, ошол максат менен кете бересиң. Астыга максатты коюш керек, планды түзүш керек, сааты менен, мүнөтү менен, күнү менен, кайсы айда кандай болот, эмне болот, ошого жан талашып аракет кылып кете бересиң. Азыр болсо театрдын иштери, бул спектакль чыгаш керек, тигин алып келиш керек, темирди таап келиш керек, тигине муну алып келиш керек, анан материалды алып келиш керек, анан тигини боётуш керек. Ошол максат менен кете бересиң, анан кечинде шалдырап чарчап каласың. Эртеси кайрылып ошол жашоо башталат. Ошол алдыңа койгон иш болгон үчүн кете бересиң. Бош отуруп калсаң, албетте шалдырайсың. Андан ака чарчап калышың мүмкүн. Ошол үчүн токтобош керек да. Токтобош керек. Мен ошол барына жетишкенге аракет кылам, эми жашыра турган эчтекеси жок. Жакшылыктарга, тойлорго ырдап бериңиз, сүйлөп бериңиз деп аябай көп чакырышат. Мен биякта 6:30-7-лерде жумуш бүтөт. Кээде 8-ге чейин жүрө беребиз. Анан барып ырдап, аякка куттуктап берем. Аяктан тияка чакырып калышы мүмкүн. Аякка барып ырдап, жарым саат куттуктап берем. Аделе баягы күнүмдүк каражатыңа жакшы ыраазычылыгын билдиришип, Асылбек байке рахмат деп өзлөрүнүн ыраазычылыгын билдирип коюшат. Бул баягы өзүңдүн эмгегиң. Бизде бир акылман айткан сөзү бар да. Өнөр адамы, таланттуу өнөр адамы деп айтканда бир акылман 50 жашка чейин атак даңк үчүн иштейт. 50 жаштан кийин атак даңк ошол адамга иштей баштайт депчи. Анан ушу чын эле айтылган окшойт деп себеби көп жерге чакырып калышат. Бияка чакырат, Ошко чейин чакырышат, Наранга чейин чакырышат, Таласка чакырышат, Караколго чакырышат. Келип берсеңиз суранабыз, өтүнөбүз деп. Бош болуп калсам барып келем. Бош болбосом кечирим сурайм, мен жумуштамын, чыга албайм деп. Эми бул деле ошол сени ошол келип бир жакшынакай бир каалоо тилегин айтып, батасын берип кетсе, сөзүн айтып кетсе, ырдап көңүлдү ачып берип кетсе деп тилек кылып каалап турса, эми үчүн барган болбосун. Барып, куттуктап, батаңды берип, сөзүңдү айтып, элдин бир жакшынакай маанайын көтөрүп кетиш, биз элдик адамдарбыз да. Бул биздин иш.
Анан агай көпчүлүк жерде жүргөндө угуп калам да, анан кийин көк бөрүнүн көркү улакчыларда эмес, көк бөрүнүн көркү Асылбек агай деп калат да. Көк бөрү деген бай көк бөрү. Айтсаңыз сөз бүтпөйбү? Көк бөрүгө мени 1996 жылы Болот Шамшиев алып келген. Раматлык Болот Төлөнүч чакырып алып туруп, Асылбек бас ушундай проект баштап атабыз деп туруп, дордой салынып башталайын деп аткан, Баткакке Чыбылдый жакка барып, Аскар Салымбеков болуп, Темир Дүйшекеев, Болот Шамшиев болуп, ошол жерде баштап, кичинекей жаман колонканы коюп туруп, колума микрофонду бар, давай сүйлө деп туруп, ошол жерден алгачкы акырын сүйлөп баштаган. Күндөр кайда учасың, тизмегенде каркыранын, бул өмүрдүн тамчы жашын эртеңкиге калтырамын. Кино кыйно тартып жүгүрөмүн, жүрөк жанчып, бүтүн дүйнө жүгүн артып, үмүтүмдө жүрөм калкып, кино тартып. Өзüm көңүлүмө жаккан ырлардан көпчүлүгү оңчуларды ырдап калам. Мен ырларым Роза Шакир ырдап атса, эл деле сурай берет. Эски достор деген ырыңызды ырдап бериңизчи депчи. Ал мен жокмун аяктачы. Ушундай да баягы. Ошол учурда тарынбайсызбы өзүңүз мен жараткан чыгармамды? Жок, эмнесине тарынам. Бул жерде бир нерсе бар да, мына эки клипти жасап аткандар, ошол клип тартып аткандар, биринчиден ошолор оонун авторун, сөздүн авторун, анан аткаруучунун жазыш керек да. Булар аткаруучуну шарагат чыгарып коюшат, түм эле чоң. А кимдин ыры жазбай коюшат. Сөзү кимдики? Ону кимдики? Жазышпайт. Көпчүлүк клиптерде жок. Мен музыкалык редакцияга КТРга сунуш кылгам. Мына көпчүлүк авторлордун укуктары тебеленип калып атат. Мен өзүмдү айтпай эле коеюн. Башкалардыкы деле, мисалы. Эмне үчүн силер ошону кабыл аласыңар? Автордун, оонун авторунун, сөздүн автору эгер клипке жазылбаган болсо, эмне үчүн аласыңар силер? Эмне үчүн эфирден бересиңер? Ошону жазып кел деп кайра кетирбесеңер болобу? Болот дейт. Эмне үчүн кое берип атасыңар эфирге? Мурда аябай көп кое беришчи. Азыр билбейм, мүмкүн контролдоп калышты. Анысы кара бүт тармактарда азыр каалагандай сөздөрүн буруп алышкан, оонду буруп салышкан, тескери кетишкен, маанисин жоготуп ырдап жүрүшкөн, сөздөрүн тескери ырдап, кыжырыңды кайнатып, элдин аллергиясын көтөрүп. Мен айтам, ырдагыла, мен оонду көп сурашат. Ырдагыла, макул. Биз оонду, мисалы мен, сен ырдасың, тиги ырдасын, ырдагыла. Ырда деп жазабыз. Меники эле мен ырдайм деп айтмакпын. Мен айтам, ырда. Бир эле өтүнүч, оонун маанисин кетирбе. Оонун кайрыгын бузба. Экинчиден сөздү бузба. Эгер түшүнбөй барасаң, телефон чал. Чалышпайт. Кыйын бу, могу сөз кандай эле Асылбек байке деп сурап коюш. Антишпейт да тарс барат да, студияга барат да, жазып салышат. Эфирден уксаң эле жаңылган сөздөрүн көрүп алып туруп, туура эмес кеткен. Ит кылбаңар эмне кылып жаздырып салгансыңар? Чалып койбойт белең. Чалбаган айтасызбы? Эмне үчүн туура эмес ырдап койдуңар деп, Ой, эми ушундай кетип калды. Сиз сурап койбойсуңарбы? Ал не только менин сөздөрүм менен эмес, тиги башка оончулардын, башкырчылардын, Ырыспайдыкын деле, Токонешбаевдыкын деле, башка тетиги оончулардын баарын, Залкарлардын баарын деле бирден, экиден сөздөрүн буруп, тескери ырдап атышпайбы. Мындай бир ой жүгүртүү жок да кээдечи. Ошол ырчы деңгээлин карабайсың, кээ бирөөлөр, баарын айтпайм, сөзүн карап, ырдардын астында даярданат да.
Даярдан сөздү кайра кайталайт, ошондомдай маанисин карап койсо болот. Могурек башкача болуп атат деп. Сенден сура, тигинден сурасын. Улуу муундар турат, чалып алып сурасын айтып коюңузчу, туура эмеспи? Айтып берет да. Жок. Кандай жазып алышкан, кандай угуп алышкан, тескери бурулган сөздү жаздырып чалган, кыйраттык деп жүрүшөт да. Ошондой бузулган ырларды, сөзү бузулган ырларды эфирге кое берип аткан биздин музыкалык редакторлордун деңгээли. Эмне деген эмелер бар. Канча толтура радио ошолор деле мындай карап угуп чыгыш керек эле да. Тура эмес болуп калды, муну бузуп атасың автордун сөзүн. Кечирип койгула, бере албайбыз, муну оңдоп кел. Жок, кой берип атпай. Анан азыр көп айтып калбады, ырга экинчи жан берип атабыз, анан өзгөртүүлөргө кандай карайсыз, ырыңызды өзгөртүп салгандарга? Мейли жан берсин, бирок ошо экини кайра өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбай, бир жакшынакай көйнөк кийгизип, жакшынакай шөкөттөп, дагы кооздоп, супсулуу кылып чыгарып койсоң, суктана тургандай кылыпчы. Анан жан бердим деп анан бир эски бир нерсени кийгизип, жыртык бир жерин жыртылган, биягы тешилген бир нерсени кийгизип туруп койсо, ошол жан берген ошол. Өлтүрүп атпайбы кайра? Андай ырлар көп болуп атпайбы? Мааниси жок ырлардын баарын эфирге кое берип атышпайбы? Ошонун баарын кийинки ошондой мааниси жок, сөзүнүн мааниси жок. Тагындаган ырларды эфирге кое берип, кийинки муундардын, жаш өсүп келаткан балдардын табиятын бузуп атпайбы? Кыргыз обон ушундай турбайбы? Кыргыз кайрыктар ушундай турбайбы? Деп ошолор ырдап чоңоюп атпайбы? Жапайырчылардын кээде кылган кылыктарын, ырдаган ырларын угуп алып, айтсаң жаман көрүшөт. Душман болосуң, жек көрүнөсүң. Бирок айтып эле келтабыз. Улуу мундар айтабыз, байкагылачы, карагылачы. Кичине ойлонгулачы, ой жүгүтүш керек да кичине. Ырдардын астында ошол элге кандай кабыл алат, элге жетеби, жетпейби? Антпай ачпайбы көбү. Вот өкүнүчтүү. Көпчүлүгү музыкалдуу билим албагандыктан болуш керек. Жок да, музыкалык билим жок, түшүнүк жок. Ошон үчүн үнүм бар деп мүмкүн жаздырып алып, компьютерге салып, үндү кооздотуп алып туруп анан тас кой берип ачпайбы. Жанды ырдатып көрчү, мен көбүн угуп жүрөм. Бизде көбүнчө Маданият министрлиги буйрук чыгарбадыбы? Фонограмма менен кой бербегиле депчи. Концерт коебуз дегендер кадимкидей жок болбоду. Жок болду да. Келе берчи да бияка. Арендага бериңиз, фонограмманы коюп алып ура бериши. Келбей калышты. Ырдай алышпайт, коркушат. Жанды ырдай алышпайт. Ошон үчүн Кудай жалгап, бул бизде арендага сурагандар токтоду. Кадимкидей. Буйрук чыкты эле, биз ошол буйрукту звук операторго берип коебуз, жумуштан кетесиң, фонограмма кое берсең. Болду, ал фонограммасын көтөрүп келсе кечирип коюңуз, мен фонограмма бере албайм дейт. Бүттү. Кетет. Ырдабай эле коеюн анда деп. Чыгармачылык тууралуу баарлаштык, эми үй-бүлөңүз жөнүндө да сурагым келип турат. Азыркы тапта чоң атасыз, 8 неберени адашпасам. Кандай болуп атат, неберелериңиздин таланты дагы бар болсо керек, анткени көп сезимеч айтып калат да кызыңыз. Атам айтат, бир үйдөн бир эле чыгармачыл адам болсун депчи. Андан кийин чыгармачылык талантыбыз бар бирок депчи. Эми балдар чоңойду, ар ким өзүнүн үй бүлөсү менен, өз тиричилиги менен, өзлөрүнүн кесиби менен окуп бүтүшкөн. Өзлөрүнүн ылайыктуу иштерин иштеп жүрүшөт. Анан эң кичүү кызым эле Сезим, өзүң айткан Сезим бүгүнкү күндө дагы окуп атат. Бул жерден баягы ЖИП академияны окуп бүттү. Азыр бүгүнкү күндө ушул магистратураны окуп улантып келем деп Италияда Кассина деген бир шаарда университет бар экен. Ошол жака окууга өтүп кеткен. Ошол жакта окуп атат. 2 жыл окуп кел дедим. Оку, эл көрсүн, оку, үйрөн көп нерсени деп. Ошол гана кызым студент. Неберелер болсо чоңоюп атат. 8 небере, 8-неберебиз
5 айга жакындап калды, талпынып калды. Атын өзүм койгом, эл таян деп. Баягы элдин таянычы болсун. Кээде элге таянсын деген бир маани менен Ода яшы көрем. Анан чыгармачылык боюнча болсо, ооба, баягы өзүбүзчө чогулганда улуу кызым дагы үнү таза, жакшы, жыпары, ырдап калат. Анан Сапар деген балам ырдаган уккан эмесин. Андан кийинки Арген деген уулум ырдайт. Ошол минусовкалар менен орусча, кыргызча жакшы ырдайт. Сезим болсо фотосессияларда ошондойлордон калбайт, ошондойлордо жүрөт. Киного түшкүсү келди, койчу, эмне кыласың кинону? Киного түшкөндө жыргаттыр деп. Көп ошо каршылык кыла берет экенсиз дагы. Андан кийин бул кесиптин эми оорчулуктарын билесиз да, анан ошол себеп белек. Мүмкүн да, мүмкүн. Кенедей кезинде биз концерт койгондо сахнага чыгам, концертке чыгам деп эле кийимин көтөрүп алып эле ошол жерде бийлейм деп эле восточный бийдин кийимдерин кийип алып ошол жерде турчу. Койчу десе болбой чыгарчы да. Эл жыкпайчы да, бийлепчи. Видеолор сакталып калган. Бир жакын эле да. Ошол өзү жакын ушул жагына. Кандай бар да бар берчи. Баары ошол фотосессиялар, видеолор тияк-бияка ушу жетишип, мага айтпай кээде түшүп келе кой ошентип жүрөт. Бирок эми айткам, эми бул багытта кесибиңди бүтүрүп ал ушул багытта бир билим алышың керек деп ошол багытта иштеп атат. Анан эми ар ким өзүнүн жолун таап кетти буюрса. Эми бул сахна кесибинде, артисттик кесипте өтө оор, өтө жумуш оор. Иштесең, иштеп аягына чыга тургандай кетиш керек. Орто заар болуп кереги жок мындай нерседе. Чыгыш керек, чыксаң. Орто заар болуп, жептеп эле караганыңды көрсөтүп жүргөндө не? Бар жогу билинбей жүргөндө не? Ошон үчүн түйшүгү түмөн, буга чыдагандар иштей алат, изденгендер көтөрүлө алат. Ийгиликке жетише алат, жан талашып изденип, жан дили менен, дүйнөсү менен бүтүндөй ошол багытта иштегендер көп нерсеге жетишет. А бул оор жумуш, аябай оор түйшүк. Бул жерде үй бүлөң дагы калат. Мен деле балдарым кандай чоңойгонун билген жокмун, сөздүн ачыгын айтып коеюнчу. Биз ушул убакта жүргөндө командировкалап жүрчүбүз, 2 айлап, 3 айлап, үй бетинде эле көрчүбүз. Ал убакта сотка деген жок. Балдардын кандай чоңойгонун деле сезген жокпуз. Театр, дубляж, киностудия, радио, телевидение, театр, командировка, монтер ушинтип айланып жүрө берчүбүз. Мына канчалаган жылдар өтүп кетти. Колдон келишинче иштегенге аракет кылдык, чыдадык, үй бүлөм чыдады. Чындыгын айтканда, келинчегим чыдады. Балдардын баарын өзү жалгыз тарбиялап өстүрдү десем деле болот, сөздүн ачыгы. Эми ушундай экен да. Чыгармачыл адамдардын баласы көп айтып калат да, атам биз уктагандан кийин келип, биз турганга чейин жумушка кетип калат депчи, анан көрбөй калабыз депчи. Ошондой эле да. Кээде түнкү саат 12-де келесиң, кээде 1-де келесиң. Кыргыз фильм киностудиясында ошол кыргызча котормодо иштеп жүргөндө түнкү саат 3-те, 4-те келчүбүз. Түнкү. Эртең менен 8-де туруп алып кайра урган бойдон радиого барып, аяктан ыр окуп, же кутмандыгын жаздыра коюп, анан кайра театрга келе калып репетицияга катышып, түштөн кийин кайра телевидениеге барып, кечинде кайра спектакль коюп, спектакльден кайра түнкү жумушка кетип эле момунтип чимирик атып жүрө берчүбүз. Бизде ушундай бир жашоо ритминде болдук да, ошол убакта ушундай болду. Жубайыңызды айтып калдыңыз да, мынакей балдарды деле өзү жалгыз багып калды депчи, анан кийин көпчүлүк учурда кичине таарынып калганын билгизеби сизге, же болбосо сизге мынакей экөөңүздөр жаш кезиңиздерде баш коштуңуздар, анан кийин же өзү билип эле баш кошкон да чыгармачыл адамга, ошол кезде эле ырларды жазып баштачыңыз, Экөөбүз классташпыз. Мен биякта
музыкалык Абдыраевде окудум. Музыкалык билим алып калдым. Анан 9-10 класста айылдан бүттүм. 9 класстан баштап экөөбүз бир класс, бир парта дегендей, бир класста анан жакшы көрүү сезимдер пайда болду. Бирибизди жакшы көрдүк. Айыл бүт эле билчи. Ошондой эле концерт койчубуз, клубтарга барып алып, аккордеонду көтөрүп алып, гитараларды астып алып, клубда концерт коебуз деп классташтардын баарын уюштуруп алып чыгып жүрчүмүн. 10 классты бүттүк. Ошондон бери эле турмуш куруп баш кошуп келатабыз. 48 жылга жакындап калды. Анан эми баягы мындай караганда баягы бизге окшогон чыгармачыл адамдарга деле чыдаш оңой эмес да. Анан эми көтөргөн киши көтөрөт экен, эми көтөрдү, чыдады. Ар кандай жоруктарыма чыдап койду, кылыктарыма чыдап койду, көтөрүп койду. Эми үй бүлөдө уруш талаш болот. Урушкан күндөрүбүз болду, катуу чабышып кеткен күндөрүбүз болду, кечишкен күндөрүбүз болду, жакшы күндөрүбүз болду, оор күндөрүбүз деле болду, кыйналган күндөрүбүз болду. Эми үй бүлө ушундай да. Аял менен эркектин, эрди каттын ортосундагы жашоо ар кандай. Бирок ушундай нерсени бир үй бүлөнү очокту отун өчүрбөй бала бакыра менен чогуу сактап калыш бул көбүнчө аял затына тиешелүү болот экен да. Ошол аял зат эгер бир көтөрүмдүүлүк кылып, кечиримдүүлүк кылып, кээде айкөлдүүлүк кылып койсо, баарын сактап калат экен да. Жаш кезекте кутурдук, тентек кылдык. Баягы жаштык болду, мастык болду. Ар кандай нерселер болду. Эми анын баарын баягы айта берсе өзүнчө бир бул көп сөз, көп окуя. Анан эми баягы жашап келатабыз, Кудайга шүгүр, балдардын баары чоңойду, баягы. Азыр кайра бир артка кылчайып, кээде ойлонуп коем, артты карап коем. Эми бир акылмандын айтканы бар. Өткөнгө кейибе, бүгүнкү күн менен жаша дейт. Эртең күнгө жетерибизди бир Кудай билет. Ушундай экен да жашоо. Ал эми жашоо деп калдык. Жашоону артка кайтарса өзгөртөт белеңиз, жашоодо окуяларыңыз, наразы болуп калган учурларыңыз болгондочу? Ой, эми бул анын жөнүндө айта берсең, баягы фантазировать этип айта берсең кете берет да. Митбек менен тигилпепмин деп кайдайм артка кайрылуу деген бул жомок да. Өттү кетти. Ошон үчүн айттым го мен азыр. Өткөнгө кейиби. Соло YouTube каналы бизди элге жакындата турган, биздин сөзүбүздү элге жеткире турган силерсиңер да. Ошон үчүн биз эл менен баары байланышып турушубуз керек. Эми бирөөгө жагабызбы, жакпайбызбы, ким кандай кабыл алат, экөөбүздүн сүйлөшкөн сөзүбүздү. Эми ар кимдин өзүнүн дүйнөсү, ага биз эчтеке дей албайбыз. Негизи эле эл журтта тынччылык болсун, аманчылык болсун. Мына буюрса ушул Кыргыз мамлекетинде бир жакшынакай жылыштар, өнүгүүлөр, өзгөрүүлөр алдыбызды жылып баратканыбыз кадимкидей дабдана көрүнүп атат, байкалып атат. Эртең күндөн дагы жакшылыктардан үмүт өтүп, элде бир жакшы үмүт пайда болду. Элде бир жакшынакай бир ошол багытта жылуу пайда болду. Ошон үчүн тынччылык эле болсун, аманчылык болсун, өркүндөп өсөлү буюрса, баары жакшы болсун. Ийгилик каалайм ар бир үй бүлөгө, ар бир өзүбүздүн бир туугандар, жарандар, өзүбүздүн элибиз ушул аманчылыкта, жакшылыкта бир өнүгүүдө гана болуп, ийгиликтерде гана болушун мен Кудайдан тилейт элем. Биз болсо эми баягы ар бир адамдын бир жан дүйнөсүн байытып, ички дүйнөсүн эргитип тура турган жердебиз. Биздин баягы кесибибиз ошол, кызматыбыз ошол. Баягы мисалы мен мейли драмалык кайгылуу ырдасам дагы ошол адамдын ички жан дүйнөсүн кичине козгой алсам, кичине көзүнөн жаш чыгара алсам, бир сонун күндөрүн, алгачкы сүйүүлөрүн болобу, сезимдерин эске сала алсам, анда мен баягы максатыма
жеткеним ошол да, мен анын кайгырганына сүйүнбөй, өзүмдүн ошол бир ырым жеткенине сүйүнөт элем да. Ошон үчүн колдон келсем баягы алым жетсе, үн өчпөсө ырдап турабыз. Силерге дагы ден соолук каалайм, ийгилик каалайм, аманчылык болсун. Көрүшкөнчө.